Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге туугандар сатыла турган производитель кочкорду көрсөтүп беребиз. Кимде ким линиясы менен кочкор алам десе, бул чыгарылышты аягына чейин көрсүн. Кимге тектүү кочкор керек болсо көрүңүздөр. Учурда биз Карабалта шаарындагы арашан кой баккан бир фермер агабыздын короосунда турабыз. Бүгүн өзүнүн кочкору тууралуу көрсөтүп берет. Ошол кочкор сатылып атат. Сатылыштын себеби мындан төлө алып бүттү. Буйруса кан алмаштырам дегендерге мына ушул кочкор. Бул түздөн түз Ваваныч, атактуу Ваванычтын баласы. 2,5 жашта. Бою метр. Азыр сиздер бир четтен өзүңүздөр көрөсүздөр. Тутуп эме кыла бериң, шеп. Бары Ваванычтын каны өткөн окшойт, агрессия. Анча-мынча бар да, Ваванычтыкынан. Бар окшойт, сүзөт да кишиничи. Ваванычка окшоп кубай бакыры. Билбейм, аны мен деле эметкен элек кубазы. Мына бекем кармап алсаң эметпейт. Чыгарбасаңчы, кубайт да. Кой берсең куйт. Ваванычты бар көргөнбүз да. Ваваныч. Ал иттей эле куйт да анда, бошонуп кетсе. Бул жакшы эле экен. Бираз эле экен да. Бирок Ваванычтын бүт эле балдары ушундай болот. Бираз коопсуздукка карап коюш керек, ана машалла. Ваванычтын баласы буйруса 6 тишти уже жарып калса керек, 2,5 жаш экен. Мына. Машалла. Мойну буулуп калбасын, ушундай кармаңызчы. Сиз муну коосунда алгансызбы? Коосунда алгам. Машалла. Кочкор Ваванычтын баласы. Уже экинчисин секиртипсиз да муну, 2,5 жаш болсо. 2 жол секирип салдыбы койлорго? 1 жол секириптим мен. Анда ага чейин менде үйдө турду да. Ошол кезден баштап. Канча койго койдуңуз эми кочкорду? Где-то 40 кой токтоду. 40 кой, Так. Узунун ченеп коелубу? Узунун? Жардамдашасыз шеп. Келиң эми. Ваванычтын баласы Карабалтада мына кой баккан короо. Койлор тоого кетипти, чөптөр аз калыптыр мына. Кой жүргөндө өзүңүздөр көрүп турасыздар. Буйруса мына чөптөр, мына койлор жатып жүргөн. Машалла, мына кочкор Ваванычтын баласы, көз тийбесин. Азыр боюну өлчөйт. Эми кан кууш керек. Булда эмне? Кочкордо төш бар, кулак бар, бели түз. Куйругу бир аз түшүп турат, бирок бул жаш мезгилинде көтөрүлүп турчу дейт. Эми куйругун түшкөн себеби бар экен. Азыр эси өзү кошумча маалыматтарды берет. Бирок кочкордо чистота бар. Төл алганга болот. Эми козулардын главный ана төш жагы өтө күчтүү экен да, Ваванычтын эле өзү экен мына. Какой-то окшоштуктары көп баары бир мына төштөрү чыгып. Бир аз баягы адамга челип жүрөт. Машалла, мына кочкор. Канча экен узундугу? Узундугу 1,50 дейт. 150. Бою метр, Бою метр. Кулагычы? Кулагы 19. Кулагы 19. Апора берет экен, Аз бошо тийсе кубабы бизди. Баке, мындай. Кочкор боюнча сиз айтың, сиз качан алгансыз, негизи кандай бактыңыз, кандай мээнет кылдыңыз, койлорго койдуңуз дегендейчи? Койлорго күстө койдум буларды. Биринчи жол, Биринчи жол койдум. Сиз коосунда алгансызбы же? Коосунда жок, козу тиш болчу анда мен алганда. Немеден алгам? Уландан. Улан деген баладан алгам. 1 жыл коштум. Чаловкада уламай экен? Чаловкада. Анда кичинекей жаш коз болчу да. Андан кармап 1 жыл кошкон жокмун, анан былтыр коштум муну. Алган жылы менде ландрастын эмеси бар болчу да, кочкор ошону кошком. Анан bundan buyursa tol берип атат. Качан 2 жашка толгон өзү? Мо күстө. Күстө 2 жаш болду да, мо. Ошо 6 тиш экен да бул почти, 2,5 жаш болсо, 2,5 жашында көбү жарат го. 6 тишпи же 4 тиш болуп калабы? Токтоң. 1,5 жашта 2 тиш болот. Эми 1 жаш 3 ай. Сиң көрсөтүп экен. Ошо көрө ал. Алтын тиштер жаң жарыптыр, Алтын. 2,5 жаш. 4 тишкенде чоң тиштен. Алтынчылар жаң жарыптыр да, алтынчылар кичинекей. 8дер вообще эле түп тиш экен. Эми 2,5 жашында жарат, конечно. 6 тиштерди. Бүт эле кочкорлор жарат. Эми анча-мынча жарбай калбаса, атак кочкорду жүрүң эми. Жетелеңчи. Койлор таладабы? Койлор
тоду. Машалла, мына. Азыр бош коюп та тартабыз. Ваваныштын баласы ушу кочкор сатыкка. Могул жакта Шарпейдин небереси бар экен, муну да көрсөтөбүз азыр. Небереси же чөбөрөстөдү. Анда тактайбыз. Небереси, ал небереси окуп атко. Машалла. Бир аз жылыңар күн жака. Кандай эми төлдөр башталды, түшү баштады? Төлдөр жаңы тууп баштады. Көрсө болобу? Көрсө болот төлдөрүн. Машалла. Төшүнө эле карай бере турган экен да кочкор. Машалла. Эми эртерээк эме кылайлы туугандар. Кочкорду бир четтен көрдүңүздөр. Биз сиздерге толук маалыматты бердик. Жашы каяктан чыккан, кимден алынган. Бул өз Кенжебек байгеде туулган да, негизи. Ошого кошулган дейт, уландын койлор. То есть бул Кенжебек байгеден качырып кеткен экен. Кочкордон качырып кеткен, Ваваныштан, Улан байке. Болду. Улан байкени биз тааныйбыз. Стропавловкада. Азыр баягы атактуу лимузинден кочкор ошодо, Ботянын баласы ошондо. Кыскасы мага чалсаңыздар, же байкеге чалсаңыздар дагы Кара Балтада Улан байкени бүт бар тааныйт. Чалсаңыздар дайым эле звонокко жооп берет, такташып сурап аласыздар. Ал ошо киши менен берки Абдурахман Таксырга коюш керек да, кайсы кочкор каяктан чыккан бүт билет. Машалла. Муну канчага коесуз баасын эми? Баасын 200 миңди отам. 200 миң сом, 200 миң. Сиз ошондо башка кочкор алып коесуз эми? Кана алмаштырып башка коёбуз. Бул сизге колдонуп бүттү болду. Бүттү, бар. Бул кочкор колдонуп бүтүптүр. Кимге 6 жаңы 6 тиш кочкор керек болсо, кана алмаштырганы 200 миң сом сурап атат экен. Ушул кочкорду келип өзүңүздөр эме кылыңыз. Мурун баа берген бу? Мурун баа берген жаштыгында эм. Анда сатылбайт деп койгом да. Сатылбайт деп өзүм кошом депчи. Жакшы эле баа беришкен. Мына төшүн көрүм келди да мен берди. Машалла. Мына ушундай кочкор экен. Ваваныштын баласын ким издеп жүргөн болсо, келип көрүңүздөр. Мына ушул Ваваныштын баласы сатылат. Могу куйругун айтып аттыңызла го, кичинекей мезгилде тик болчу деп. Сүзүшкөндөн түштү дедиңизби? Бул эки жана Ландрастын жана кочкор баласы бар болчу, ошол экөө сүзүшүп берип түшүп калды да куйругу ошондо. Ошо талаада жүрүп түштү да бир аз. Талаада жүрдү. Кой менен? Кой менен. Муну үйдөн эле кармаш керек окшойт. Бул вес мененчи, веси чоң экен да. Талаадан иттер кубалайт, кочкорлор менен сүзүшөт. Анан бир аз куйругу түштү. Бирок иштегени жакшы эле. Спушунный куйрукту билбейм эми. Спушунный куйрукту биздин чүй талас көл жакта эми анчалык деле прокат чыгарбайт негизичи. Генетикасына карайт да, линиясына. Кээ бир региондор бар эми куйрукка карайт сөзсүз. Ар ким өзүнүн вкусуна карап көрөт. Какта кочкор муна төштөрү, передний часть өтө мыкты. Башы более яркий да. Козулак да бүрт үстүндө болуп чыгат. Машалла. Так. Муну жаш козу кочкор экинчи Шарпейдин линиясынан экен. Небереси дедиңиз, чебереси дедиңиз? Небереси экен. Небереси? Шарпейдин небереси. Өтө курсактуу, анан жоон жолту кочкор экен. Сөөгү узун. Кимде ким байкаган болсо, мына ушул кочкор туугандар. Шарпейди эле котот эле. Шарпейди эле коёбу. Шарпейдин баласы да линиясы. Атасы кайсы дедиңиз? Атасынын деле аты жок, ошо Шарпейдин прямой баласы экен да. Бул дядьколедан чыккан бекен атасы. Ошондон чыккан экен. Так, бул параметрин өлчөп өдүңүз, Бою 88, кулагы 19 мунда. Маша. 18 би, кулагы 18 би, 19 ушундай. Өт кочкор. Эми ким линия менен кочкор алам десе, мына ушул кочкорлорду мен кеңеш берем. Козу кочкор 11 айлык. 11 айлык. Ал да 3 ай, 4 айдан кийин тиш жарат. Как минимум эрте жарганда 3 айда жарат да. 3 айда тиш жарса эрте жарып коюп дей бериңиздер. 4 айдан кийин жарса өтө сонун мезгил болот. Кочкор светлый рыжий, бой 88. Мына сандары жоон, курсагы чоң кочкор болот. Салмакка иштеген кочкор болот деп ойлойм. Анткени
Анан куйругу дагы ачык, жарым разрез менен төштүү бою узун кочкор болот. Бул метр 5ке жөн эле барат го дейм. Жок дегенде метрден өтөт да. Метр болот да жөн эле. Метр. Мындай сөйөктөрү узун экен да. Билимсизден. Машалла. Мунун баасы канча болот? Канчага бересиз? 70 миң. 70 миң? Баасы 70 миң сом. Biz sizlerge mına konkretli söz menен түшүндүрдүк. Бул Ваваныштын баласы, Стропавловка дейт, картадан чыгат. Чаловка Карабалты улан десеңиздер, бүт арашаноттор көпчүлүгү тааныйт. Ошодон чыккан, чалып тактап сүйлөшсөңүздөр да болот. Biz sizlerge мына тактаана түшүндүрүп берип атабыз, ошонун коюнан туулган. Арашаноттор билесиздер, баягы бири-биринен кой качырмай деген нерсе бар. Ага барып Ботянын баласынан качырып кетет адамдар 1-2 коюну. Ошентип туулган кочкор экен бул дагычы. Шаар Ваваныштан келип качып кеткен кою. Бул мына Шарпейдин небереси. Алсаңыздар, мына ушундай жерлерден алыңыздар. Ишеничтүү линиясы менен кааласаңыздар төлүн көрүп аласыздар.